Soğuş, kördüm soğuk tülüңdü. Soğuş, uqtum zar үнüңdü. Sende kança, qoş şarlar bülüңdü. San gül solup, san memeler köbüldü. Qaza qılıp uğuldarın süyüktü. Kança negesen tartırdın kööttü. Neçen көздün жарқын нұрын өчүрүп, жерге көмдүң, нечен татты үмүттү. Улуу ата мекендик согуш. Бул сөздү ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө өзгөчө сезимдерди жаратат. Кан күйгөн кармаштар, эрдикке толгон баатырдык окуялар, энелердин көз жашы, жеңишке болгон чексиз ишеним. Мунун баары ушул эки сөздүн ичинде катылган. Бул согуш биздин тарыхыбызда эң кайгылуу жана ошол эле учурда эң даңктуу барактардын бири болуп калды. Сивиле? Суу окшойт. Ооба, суу. Жакшысызбы эне? Балам, келгиле. Тынччылыкпы? Кайгараев Тукубай деген бала ушул жерде турабы? Ооба балам, ушул жерде турат. Эмне болду? Эне? Биз сиздин балаңызга аскердик кат алып келдик. Биленди алып кеткениңер аз келгенсип, эми балдарым асылып жатасыңарбы? Жол! Макул эне. Эгерде сиздин балаңыз өз каалоосу менен барбаса, биз балаңызды күчкө салып алып кетебиз. Буну балаңызга берип коебуз. Жакшылаңыз. 1941 жылдын 22 июнунда фашисттик Германия Советтер Союзуна күтүүсүздөн кол салган. Ошол замат бүткүл өлкө, анын ичинде Кыргызстан дагы аеосуз күрөшкө көтөрүлдү. Миңдеген кыргызстандыктар өз ыктыяры менен фронтко аттанып, мекенди коргоого бел байлашты. Алар Ленинграддын алдында, Москванын жанында, Сталинградда жана башка кандуу майдандарда жан аябастан салгылашты. Ошол убакта Кызыл армия түзүлгөн. Кызыл армиянын улуттук бөлүктөрү бул Түркистан Крайлык Советинин 5-съездин Түркистан Кызыл армия бөлүктөрүн уюштуруу жөнүндө токтомуна ылайык түзүлгөн жети суудагы аскер кошундары болуп эсептелген. 1919 жылы кыргыз, казак, уйгур, дунган жана башка улуттардан куралган эки эскадрон, бири 162, экинчиси 180 турган атчамдар полку болуп уюштурулуп, Совет бийлиги үчүн күрөшкөн. Алар негизинен жумушчу дыйкандардан турган. Кыргыздардан Саадаев, Каралаев, Байремов жана башка белгилүү адамдар өз күчтө, өз каалоосу менен катышкан. Кыргызстандык жоокерлердин эрдиги чексиз болгон. Панфиловдун 28 баатырдын катарында кыргыз уулу Чолпонбай Төлөбердиев да бар. Анын душманын Зооттун денеси менен жаап калган баатыр дагы эч качан унутулбайт. Мындай эр жүрөк инсандар аркасы менен жеңишке жакындаган. Советтер Союзунун баатырлары мамлекет алдында эрдиги үчүн берилүүчү жогорку даражадагы ардактуу наам болуп эсептелинген. Ал наамга Асанов Таир Асанович, Панфилов Дмитрий Иванович, Тренчиев Исмаилбек, Төлөбердиев Чолпонбай, Шапоков Дүйшүнкул, Калыйнур Усенбеков жана башка баатырлар да бул наамга ээ болгон. Ошондой эле биздин жердеш Тукубай Тайгараев дагы бул наам менен сыйланган. Тукубай Тайгараев Жалал Абад областынын Сузак районундагы Кирей Арык айылында дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Ал 7-класста аяктаган соң Кайрак колхозунда эмгектенген. 1942 жылы сактап айтканда 19 жашында ал Кызыл армияга кошулуп, ал жактан улуу ата мекендик согушка жөнөйт. Ал жакта Прибалтика фронтунун сержанты болуп, 1944 жылы Сафоновдо 10 фашистти өлтүрүп, 5 фашистти колго алган. Ошол эле жылы 19 июнда сержант Тукубай Тайгараев өзүнүн эрдигин көрсөтүп, ал жакта баатырчы согушат. Сержант Тукубай Тайгараев 14 июлда 1944 жылы Латвияда каза болуп, Латвияда Лудза шаарына сөөгү берилип, 1945 жылы аны Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Тукубай Тайгараев окуган мектепке аты берилип, анын жашаган үйү музей болгон. Дал ушул музей болгон үйүнө биз класс жетекчибиз Азимова Махабат Сартамбековна менен биргеликте барып көрүп келдик.
Ата мекендик согуш кыргыз эли үчүн чоң жоготууларга алып келди. Миңдеген уул кыздарыбыз майдаңда курман болушту. Дагы канчалагандары майып болуп калышты. Согуштун азабын тартпаган бир дагы үй-бүлө калган жок. Ошого карабастан кыргыз элинин биримдиги, кайраттуулугу жана жеңишке болгон ишеними эч качан солгон эмес. Алар бардык кыйынчылыктарга чындап, акыры фашизмди талкуулоого зор салымын кошушту. Бүгүнкү күндө биз улуу ата мекендик согушта курман болгон баатырларыбызды терең урматтоо менен эскерип, алардын эрдигин даңазалайбыз. Жеңиш күнү биз үчүн бул сыймыктуу гана эмес, ошол эле учурда келечек муундарга тынчтыктын баалуулугун эскерип турган күн. Биз согушту кайгылуу сабактарын унутпай, тынчтыкты жана биримдикти бекемдөөгө милдеттүүбүз. Улуу ата мекендик согуштун баатырлары эч качан унутулбайт. Алардын эрдиги биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Что солдаты скрывал их не пришедшие пыли, не в землю нашу